Жогорку кеңештин 7-чакырылышына багыт алган Биримдик партиясынын үгүт салтанаты Тоолуу Кара Суу районунун Кызыл Суу айылында уланды. Партиянын атынан талапкер Айнур Алтыбаева партиянын идеологиясындагы негизги артыкчылыктарга токтолду. Азыркы бизге Кыргызстанда не керек? Кыргызстанда биримдик, ынтымак керек. Биримдик бар жерде, ынтымак бар жерде сөзсүз өнүгүү болот. Ар бир айылда сөзсүз мектеп, спорт залы менен болушу зарыл деген бир чечимге дагы келдик. Ошо боюнча дагы иштейбиз. Ушундай аракет кылып аткандан кийин биримдик деп атышат. Биз дагы бирдиктүүлүк менен ички дүйнөбүз менен ушу элдик партияны шайлайлы, урматтуу туугандар. Жолуң болсо рекламада да берип атат. Жолуң болсо эл оңолот деп. Биздин элибиз дагы жол менен оңолуп кетсин. Силердин ишиңерге ийгилик. Мен элдин атынан ак жол каалайм силерге. Дагы бир жолу. Без проблем, шагалап келип топ койсо болот. Бирок биринчи рет менен кылайлык. Мыйзамдын негизинде кылайлык. Сооронбай Шарипович да айтты, колдоп берем. Бирок биринчи инженерлер келип, эмелер келип, жолдун Кызыл Суудун жолдун проектин чызып, анан кийин ишти башташ керек. Макулсуңарбы? А так просто мен азыр айтып кете берем. Шагалды эртең шагалды алып келип төктүрүп кое беребиз. Бирок мындай мыйзам боюнча по порядку мындай эрежеси менен башташ керекпиз. Туура түшүнгүлө. Алыскы аймактагы иш-чарада Биримдиктин бирдиктүү программасы тармакчана тажрыйбага багытталганы белгиленди. Жаштар Биримдикти стратегиялык өнүгүүнү жана туруктуу системаны каалашат. Оор мезгилдер коомчулуктун биригүүсүнө жана демократиялык социализм багыты канчалык зарыл экендигини ынандырды. Элдин балдарына 800 сом эме берет. Пособие. Бир бала. Азыркы шартта ошо 800 сом акча бир айга бир балага жетпейт. Ана телевизорың бар экен, холодильнигиң бар экен, пособие албайсың деп, көбөлө албайт. Миграцияга бербейт. Сиз азыр 800 сом айтып атасыз. Ошо мыйзамды мен жаздым. Мен мынтип жаздым. Балдарга бирде бериш керек. Оказывается, мындай болгон экен да. Сиз 50 сом, сиздин балаңыз 50 сом, сиздин 100 сом, меники 200 сом. Эмнеге? Справканы алып келет. Справкага балким соцработники акыркы барып козун берип коет, айрымдары акча берип коет. Ошон үчүн ар кандай подход болгон. Азыр мен мыйзам жазганмын ошондочу, 5-чакырылышта. Эч кандай справкага карабаш керек. Бардыгы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө пособиясы балдарына фиксированный размерде деп жаздым. О фиксированном размере пособие депчи. Ошондо өкмөт айтты, биз азыр только 650 сомдон бере алабыз дешти. Алар менен так кошумча булактарды таап 800 сомго көтөрдүк. Мен ошо мыйзамды мен жазганмын. Мен ушу мен сымыктанам. Ана ар бир таза депутаттан кийин жакшы мыйзамды алып калыш керек. Ошо мыйзам менен мен сымыктанам. Өлкөнүн өзөгү болгон жаштар жаркын келечеги үчүн ар тараптуу көмөк көрсөтүүдө. Жаштарды маданий жана социалдык өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн демократиялык социализм багытындагы программалардын иштөөсү зарыл дешет айыл эли. Анын негизинде коомдун билим деңгээли жогорулап, интеллектуалдык жактан көтөрүүгө шарт түзүлөт. 5-6 жыл мурдага караганда азыр чоң өзгөрүүлөр болду. Жана мектептерибиз ушу планга кирдип, 2 мектептен капиталдык ремонттон чыкты. Мынабы светтерибиз болду, көчөлөрүбүз жарыктандырылды. Таза суу келип атат, больницабыз түшүп атат. Кудайга миң каалашып үрчүрүп кетиришибиз керек. Мен бизнесим жок. Жолдошумдун да бизнеси жок. Биз жогорку кеңеште мен иштегенде только ушул элдин маселесин көтөргөнү, мыйзам жазганга аракет кылдым. Мисал үчүн азыр канализацияны айтып кеттиңиз. Канализация боюнча аябай көп иш кылдым. Кудайга шүгүр, мына чоң көлөмдө акчаны алып келип донорлордон, Европейский банк развития деген донор болду. Чоң көлөмдө акча келди. Азыр бир атайын Минфиндин атайын счетунда турат. Кеп токтоп калган мындайда. Биз очистные сооружения билесиңер. Өзбекстан менен чек арада жакын турат. Ошого азыр бул жер маселеси турат. Же
Өзбекстан чынын айтайын уруксат бербей атат, анткени ал жерде дарыялардын суулары да жакын экен, туура келбейт баягы санитарный нормаларга. Ошон үчүн азыр маселе башка жерден, ошол жакын жерден, балким сарайданбы, башка жерден жер алынса, түп ошол турган акчаны иштетип, кара суу шаар, бул шаар болуш керек. Инфраструктура, а жерде таза суу болуш керек, канализация болуш керек. Канализация келсе көп кабаттуу үйлөр түшөт, туурабы? Чоң шаарга айланат. Бул маселе жер менен чечиле турган маселе, чечилди деп 99%ге чечилди. Кара суу шаарынын канализациясы таза суу. Ошон үчүн мен бул ишти дагы эле аягына чыгарганга силерге убада берем. Анткени акча алып келиш донорлордон аябай оор, бирок акча келди, Кудайга шүгүр турат. Келечекти туруктуу куруу үчүн Евразиялык мейкиндиктин алдында биригүүгө мезгил келгенин белгилешет алар. Кудай кааласа, ошо элге күйүмдүү болсун, элдин талаптарын аткарсын, элдин келечегин ойлоп, жаштардын келечегин ойлосун. Ошо шайлайбыз Кудай кааласа, Биримдик партиясын. Биз биримдикти, таза биримдикти эле шайлайбыз. Эми ушу баары жакмабыз менен баарыбыз колго алабыз, бала чакабыз менен, эл журтубуз менен датабыз, оюбуз ушул. Больницалар салбаса, суулар чыгарбаса сөзсүз колдойбуз. Биримдикти колдойбуз да. Буга чейин айылыбызда президенттин саясаты боюнча мектеп курулду, бала бакчалар түштү, больница курулду. Кудайыма шүгүр, көчөлөрүбүзгө жарыктандыруу берилди. Сорондун айткан иши биздин Кызыл Сууга, мына Кызыл Суу айыл өкмөтүнө жетип келди. Больницабыз оңолуп атат мына. Суубуз келип атат. Элдин катышуусу абдан жакшы болду. Айнур Алтыбаева биз 1000 мерте ыраазыбыз. Айтылган суроолорго ордунда жооп берди. Анча-мынча өзүнүн закон проектилерин элге жеткире алды десек болот. Ушул жерге келип, ушундай чогулуш өткөргөн эл 1000 метрге ыраазы. Бирок буякты биз дайым телевизордон көрүп жүрөбүз. Акыйкатты, келечектеги ошо парламентте баа чимкириктерге кошулбай, таза депутаттардан да биз баалайбыз. Бир сизден үмүтүбүз, сиз качан болсо трибунага чыгып, эл үчүн бир үмүтүбүз сизде калды. Tilegen maksatı Allah koldu, uşulardaki deputat bolup ketsin, daim birimdikte olaylı, bir olaylı. Allah. Себеби дүйнөдө пандемия чоң иштер биримдик менен гана жасалып ишке ашарын далилдеп жатканын айтышат. Негизги биздин башка партиялардан айырмасы, биз ушул мындай популистик же бир кандайдыр бир саясий популизм менен ачкы алган идеологиябыз жана программа эмес. Социалдык багыттагы программаларыбыз реалдуу ишке аша турган программалар үчүн элдер колдоп атат. Мен ойлойм, ушу дагы бир көптөгөн сунуштар түшүп, аны дагы биз ушул ишке ашырганны аракет кылабыз.